Бүгін 26 мартта Бишкектеги ынтымақ 2 сейілбағында Қазақстандың Қырғызстандағы ыйгарым укуктуу элчиси Рапил Жошубаев жана қазақ диаспорасынын өкүлдөрү Борбордун мэри Эмилбек Абдыкадыров менен биргеликте көчөттөрдү отургузушту. Аталган паркта былтыр кыргыз-казак мамилесин даңазалап достук аллеясы ачылган. Жалпысынан бүгүн 30 бак отургузулуп, шаарды жашылдандырууга аракеттер көрүлдү. Саламатсызбы, бүгүн Наурыз айында Наурыз мейрамды жалғастырып, үлкен бір сапарды жасап отырмыз. Тал егіп, осы достық аллеяда ынтымақ паркінде бізге бөлінген осы достық аллея деп екі елдің арасында қазақ пен қырғыздың достығын көрсетіп, біз бүгін субботник жасап, үлкен мэрия бізге жақсы жұмысқа талдарды алып барып, қандай талды егебесі шының барын беріп, бүгін чоң жұмысты атқарып атабыз. Дипломаттардың барын жинап, ассоциация, қазақтардың ассоциациясы Қырғызстандағы жылы келіп, бәрі жұмысқа президент Садыр Нуркожоевич бастаған жасыл идеясын арқарата алып, бізде біздің чоң жұмысқа қосылып атабыз. Жыл сайын Ноорузга карата жашылдандыруу идеясын карманып, мэрия менен биргеликте иш алып барууга даяр экендигин казак элчиси кошумчалады. Сейил багында бүгүн Казакстандын посолу Рапил Сейитханович менен ушу иш-чараны биз пландаганбыз. Себеби бул өзүнчө жакшы традиция болуп калган. Казак менен кыргыз эли бир тууган элбиз. Ушул иш-чарада мына Сейил багта эки аллея менен келип туруп, казак менен кыргыздын биригип түндүктүн астында биригип калган өзүнүн бир символикасы бар. Мына ошон үчүн достук аллеясы деп аталат ушул. Анан эми бул иш-чаранын башында биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүңүздөр билесиздер, бир өткөндө Аларча паркында бүт дипломатический миссиянын баарын чогултуп, ошол жерде жашыл мурас деген өзүнүн концепциясы, өзүнүн идеясы менен ошол иш-чараны баштады. Биз иш-чараны бир эле жолу өткөзүп койбой, мына президентибиз баштап берген. Биз ошол иш-чараны улантып, мына ар бир дипломатиялык корпустун, посольствонун адамдары менен, коллективи менен келип, иш-чараны улантып атабыз. Бир гана сейил бактары менен чектелбей, Бишкек мэриясы жаңы конуштарда да бак отургузуп, жашылдандыруу иштерин жүргүзүп жаткандыгы айтылды. Өткөн аптада Калыс Ордо конушунда 1000 бак отургузулуп, эми алдыда дагы 3000 көчөт берилери белгилүү болду. Шаардыктардын эс алуу учурунда атайы көлөкө берчү сорттору тандап алынган. Биз үчүн былтыркы жыл аябай сабак болду. Былтыр өзүңүздөр билесиздер, кургакчылык болуп, суу жетишпей аябай кыйналганбыз. Ошондуктан быйыл мынакей бүгүн суу салдык арыктарга. Бул суулар парктарды сугарып баштадык. Ошону менен бирге сууну топтоп атабыз. Азыр ным топтоп албасак, күн кандай погода болуп калат, аба ырайын билбейбиз. Ошондуктан биз ушул бүгүндөн баштап сууну салып, азыркы мэр бизге тапшырма берген. Эртерээк сугатты баштап албасак, азыр дыйкандар сугарып баштаганда бизге суу жетпей калат шааргачы. Бизге негизинен Аларчадан түшөт, бул парк ынтымакка, здоровье деген паркка, ошонун баарына бул жактан түшөт. Ататүрккө азыр мына кетип аткан суу Ататүрккө кетип атат. Ошондуктан быйылкы жылга азыр эрте баштаганыбыздын себеби ошол болду. Мындан ары бул отургузулган бактар Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын көзөмөлүндө болору. Алдыда каалоочулар сейил бакта бош орундарга отургуза берүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экендиги кошумчаланды.